Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде жашыл экономика, менеджмент, илим жана билим берүү, глобалдаштыруу жана санариптик трансформация шартында туруктуу өнүгүүнүн көйгөйлөрү жана келечеги аталышында эл аралык илимий практикалык конференция өттү. Конференциябыз өзүнүн максатына жетип атат деген ойдобуз. Жашыл экономиканын эми азыр көрүп атасыңар, азыркы күндө аябай эле дүйнөдө болгон өзүнүн орду өтө мындай орчундуу болуп атат да. Иш-чара онлайн жана офлайн форматында өтүп, анда Кыргызстан, Казакстан, Беларусь жана Россиянын окумуштуулары илимий баяндамаларын жасашты. Жашыл экономика ол бүгүнкү таңда өтө актуалдыгы өтө жогору. Ол тек гана бир мемлекеттин маселеси эмес, ол бүткүл дүйнө жүзүнүн, әлемдин маселеси, биригип чечилетін маселе. Жалгыз жеке мемлекет оны чечүү мүмкүнчүлүгү өтө аз. Сондықтан жаңағы осындай ғылыми конференциялар ұйымдастырылу керек, проблемалар айтылу керек. Ол проблемалар айтылып та жатыр, жақсы ұсыныстар да болып жатыр. Очень важно научить наше население, начиная с детского сада, в школе, в техникуме, в училищах, в вузах, тем правилам, тем требованиям, которые нужно соблюдать для того, чтобы мы сохранили нашу экологию. И если будут достигнуты результаты в этом деле, если мы на самом деле продвинемся вперед и сможем сохранить экологию, то мы продлеваем жизнь каждого человека, экономики и страны. Вот это главная тема, которую мы должны всеми силами, общими усилиями добиваться продвижения. Биздин басып турганыбыз, дем алганыбыз бул ушул баардыгы жашыл экономика менен байланыштуу. Бул жерде ушул көптөгөн докладдар айтылып, көптөгөн суроолор каралып атат, көптөгөн илимий макалалар берилип атат. Бул жерде ушул студенттер үчүн, магистранттар үчүн дагы бул өтө пайдалуу деп айта алам да. Анткени ушул биздин жашыл экономиканы өнүктүрүү боюнча чет өлкөдөн канчадан инвестициялар келип атат. Ошолорду туура пайдаланып, ошолорду биз студенттерге туура маалымат берүү үчүн ушундай конференциялар бат-бат уюштурулуп турушу керек да. Конференциянын секциялык бөлүгүндө глобалдык экономикалык тенденциялар жана алардын туруктуулукка тийгизген таасири, жашыл экономикадагы инновация жана заманбап ишкердүүлүк, жашыл экономикадагы стратегиялык башкаруу, туруктуулукту камсыз кылуу үчүн жашыл экономикадагы ресурстарды жана уюмдарды башкаруу, билим берүүдөгү санариптик технологиялар, заманбап ыкмалар жана усулдар, туруктуу келечек үчүн окутуу, билим берүүнүн ролу жана орду темалары боюнча маалымат берилди. Конференция жашыл экономикага жоопкерчиликтүү мамиле кылууга жана экономикалык өсүү менен жаратылыш байлыктарын сактоого багытталган. Биз бүгүнкү өтүп аткан илимий практикалык конференциябыздын башталышына көмөктөшкөн биздин институт экономика менеджменттин профессору, экономика илимдеринин доктору Самигулин Элдар Валиевичти өзгөчө белгилеп кетким келет. Эл аралык илимий практикалык конференция экономика жана менеджмент институту тарабынан уюштурулду.